Биз турган жер Айгүл таш өзгөчө корголуучу аймагы. Бул жерде дүйнөдө сейрек кездешүүчү айгүл гүлү өсөт. Бул гүлдүн сулуулугун көрүү үчүн дүйнө жүзүнөн туристтер келчү. Бирок 2023-жылы гүлдүн саны азайып бара жаткандыгына байланыштуу атайын мораторий киргизилген. 2026-жылы апрель айында ачылмак, бирок кайрадан эле 2030-жылдын 1-мартына чейин чектөө киргизип коюшту. Açılıptır her bir salmon çoktoy gülge dolu alamdağı güldürdün hanışasın arnağım var özüne. Айгүл гүлүнүн өсүшү жай болгондуктан 3 жыл аралыгында себилген гүлдөр эми жыш болуп чыга баштаган. Гүлдүн санын дагы да көбөйтүү максатында 2030-жылга чейин чектөө киргизилген. Адистердин айтымында айгүл гүлү 7 жылда гүлдөйт. Ошондуктан эми өсүп келе жаткан гүлдөрдү тепсебей, жакшы караса көбөйөт. Эми биринчисинен айтып кеткенде 2023-жылы 2026-жылдын 1-апрелине чейин бекилген болчу. Бул себеби ошол кезде эл аябай көбөйүп, иностранный туристтер да көбөйүп, бардык өлкө менен Кыргызстандын бардык булуң бурчтардан адамдар көп келип, тебелеп, темселип кеткени байкалып, ошонун көбөйтүү максатында 1-мораторийди 26-жылга ошонун жапкан элек. Эми 2030-жылга чейин бекиткенибиздин себеби гүлдү кичине көбөйтүп өстүрүп алайык деген максатта, көбөйтүү максатында кайрадан сунуш берип жаап атабыз. Себеби гүлдөр биз 3 жылга чейин сепкен гүлдөр эми гана бир кулактан, 2 кулактан болуп чыгып калды. Дагы бир 4 жылда бул гүлдөшкө аракет кылып калганда, элдер келгенде жакынкы жерден көрө ала турган болот. Айгүл тоо өзгөчө корголуучу аймагына кирүүгө 3 жылга, тагыраагы 2023-жылдан 2026-жылга чейин чектөө киргизилген. Бул убакыт аралыгында негизги максат айгүл гүлүн көбөйтүү болгон. Бул багытта жыл сайын Баткен райондук Токой чарбасы тарабынан атайын уруктар себилип келет. Сейрек кездешкен айгүл гүлүн көрүүгө келген конокторго ыңгайлуулук үчүн тоонун этегине да гүлдүн уруктары себилген. Айгүл гүлүнү мораторий жарыялагандан бери биз уруктарын көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Ара жерге себип аз-аздан неме кылып көбөйтүп атабыз. Мына азыр мантип тиккендерибиз мантип чыгып атат, маяктагы карасаңыздар. Мантип дагы биздин немебиз, максатыбыз биягда элдер кыйналбаш керек өдөгө чыгып, айгүлдөрдү дебелеп жок кылбаш үчүн биз мына ылдыйрактан көрүп кеткендерге шат түзгөнгө аракет кылып атабыз. Азыр бул гүлдөр канча жылдык эми, канча жылда ушунча өстү? Булар 1-2 жылдык гүлдөр булар. 1-2 жылдык гүлдөр булар. Ушинтип эккенбиз. Бул гүлдөр 1 жылда 1 кулак, 2 жылда 2 кулак болуп, ушинтип 5 жыл, 6 жыл дегенде бир гүл гүлдөйт. Андан кийин ар бир жылга кошулуп 2 жыл ошентип 2 жаш 3 жылдык болуп кете берет. Мындан 2 жыл алдын айгүл гүлүн сактоо максатында бийиктен кароо аянтчасы курулган. Баткен облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан 3 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Мурдагы жылы атайын фонд развитиядан 3 миллион сом каралыптыр айга. Бирок ал деген ушу айгүл тоонун өстүрүү багытына жумшалган эмес, тоо комплексти туристтерге шарт түзүп беребиз деп, жанагы смотровая площадка, кароо площадка деп ошого жумшалыптыр да акча. Азыр биз адистер менен сүйлөшөбүз, астегирете курчалган. Ушу гүлдү сактап калыш үчүн эмне иш аракеттер жасалыш керек, ошол боюнча иштер жүрүп атат. Алар аныктап берсе, анан ошол багытка да акча жумшайбыз да. Бирок быйылча мораторий кирген. Тегереген болсо тазалык, жана коргоо иштери, башка нерселерди кыла беребиз. Бирок жалпысынан элдерге киргизгенге кирип караганга тыюу салабыз. Сыртынан караса болот.
бирок ичине киргизип тоонун үстүнө чыкканга тыюу салабыз. Дагы 4 жылга узартылган чектөөнүн алкагында Айгүл тоо өзгөчө корголуучу аймагынын инфраструктурасын оңдоо жана келген туристтер үчүн жакшы шарттарды түзүү зарыл болуп турат. Кара аянтчасынан кайра бул жагы менен айланып түшө турган кылышыбыз керек. Айгүл гүлүн көбөйтүү, эгүү, мына өзүңүздөр көргөн лестницаны Кара аянтчасына чейин лестница кылып барып туруп, кайра бул жагыдан түшө турган кылып туруп, ушул лестницанын эки чекесине негизиден анан Кара аянтчасынын айланасына. Себеби эл ушул лестница менен чыгып Кара аянтчасына барганда алыска баспай, жакындан көрө турган кылып себишибиз керек. Быйылдан ошону баштайбыз, себишти. Дагы 2030 жылга чейин кыла турган нерсебиз мына тепкичтер ушул жерге келип токтогон. Бул жерден бир канча жер чыгат. Ошол Кара аянтчасына чейин тепкичти бүтүрөбүз. Кайра бул жагдан айланып түшө турган кылышыбыз керек. Элдер бириге бири карама каршы. Ошону жасашыбыз керек. Анан экинчиден гүлдү эгип көбөйтүшүбүз керек. 2030 жылдын 1 мартына чейин киргизилген чектөөнүн алкагында уруксатсыз корголуучу аймакка кирип, тартип бузган жарандар үчүн 3000 сомдон 17000 сомго чейин айыппул салынат. Белгилей кетсек, мораторий жергиликтүү бийликтин сунушунун негизинде киргизилген. Сабира Абдисаматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.